Биз кайрадан жанагы үй бүлө темасына кайрылып келсек, сиздин оюңузду кай дедим эле жакшылык менен. Мисалы, аял кишинин үйдө отуруп калуусу. Жок, мындай да, мырзалар аял кишини өзүнүн кесиби эмес, иштебе деп айткандан кийин толук кандуу аны бардык нерседен камсыздап бериш керек. Бул бир эле материальный эмес, моралдык жактан дагы бар да. Мисалы, машинасын алып беришин керек, квартирасын, эч нерсеге кор болбош керек. Каалаганда өзү каалаган магазине барып бир нерсе ала алгандай болуш керек. Ошол эле убакта моралдык жактан да колдоо керек. Ана мен сени камсыздап атам, оозун жаап үйдө отур эмес да. То есть аны бул да абдан маанилүү. Бош убактың болуп алганда сөз шаарсына чыгарып, же кафе, ресторанга алып барып, балдар менен көңүлдүү убакыт өткөзүп, аны дайым колдоп тургандыгын, мен сени унуткан жокмун деген нерсени берип туруш керек. Аял киши көңүлгө эме болот да, муктаж болот. Андан сырткары, бирок ошол эле убакта өзүнүн жеке бизнесин түзүп беришин керек деген сыяктуу да. Бирок өзүң бага албай атасың, кийими жок, төркүнүнө барайын десе үстүнө кие турган элементарный нормальный кийими жок болсо, көтөргөн телефону жок болсо, сен үйдө отур деп кыйнасаң, бул да туура эмес да. Эгер колуңан келбесе, негизи аял киши бул эркектин күзгүсү деп коет да. Анткени аял киши кандай, мисалы бул дагы мырзаларга айта кетүүчү нерсе, аял киши канчалык деңгээлде мындай өзүн өзү карап жүрсө, бул сөзсүз түрдө эркек кишинин демек ага көңүл буруусу болуп эсептелет да. Мындай нерсе бар да. Мисалы, мен жогоруда айтканмын, аялым башка болгондо кандай болмок эле деп. Айдай бардык нерсеге шүгүр кылат. Ал канчалык жок, кереги жок, мага жетиштүү деген сайын мен дагы жакшы, приятный, жагымдуу бир нерсе кылгым келет. Мисалы, элементарный өткөндө канча 1 жыл болуп калды. Эмеде анда бир жолу телефон алып бердим, 600 баягында iPhone 12 деп 12 деп мода болуп чыгып атканда алып келип берсем, эмнеге кымбат дейт. Мен айтып атпаймынбы? Сен кандай телефон көтөрөсүң, кандай кийинесиң? Күйөөсү карайт деп, ал менин эмем. Кол чапкош керек кошулду деп мен тим эле аябай эң туура сөздөр да, чындыгында эң туура сөздөр. Мисалы, эгерде Айдай үйдө отуруп, мисалы, ой жүгүртүүсү, үйдө отурган адамдын ой жүгүртүүсү башка болуп калат, туурабы? Алар жалаң бала, баягы оокат аш, тамак аш менен гана байланыштуу болуп калат. Эгерде Айдай андан бөлөк эч нерсе кылбаган болсо, сизге үйгө келгенде ал менен баарлашуу кызыктуу болот беле? Эми кызыктуу кылыш ал эркек кишинин колунда да. Мисалы, Айдай үй жыйнайт, таптаза болуп турат, үйгө келсең бардык нерсе, сен көңүлүңдөгүдөй болуп турса, сен ал менен албетте эметесиң. Андан сырткары, мен мисалы дайыма экөөбүз балдар менен магазин, кандай магазин барбайлы, же каяка барбайлы, за граница барбайлы, китеп алганга аракет кылабыз. Чогуу китеп окушат. Айдай постоянно жакшыраак китеп көрүп калсам, Айдайды окуйт деп көтөрө келип берем да. Анткени үйдө отурганда бош отурбай, китеп окуйсун. Азыр сиз өзүңүздүн ситуацияңызды айтып берип атасыз. Мисалы, өзүңүздүн оюңуз эми эркектерге мындай көз чаптырсаңыз, эгерде эркек киши келип, аял киши жалаң гана үйдө отуруп, жалаң гана эч кандай аны иштеткен жок, окуткан жок, эч жака барганга уруксат берген жок. Бирок бардык нерсени алып берип атам, тамагың даяр, кийин кийимиң бар. Келгенден кийин мындай да, эми эркек кишинин деңгээли өсөт. Ал анткени иштеп жүрөт, аралашып, коомдо жүрөт. Аял киши үйдө бала менен отурат. Ошондо эркек киши менен аял кишинин деңгээлдери эки бөлөк болуп, алар баарлашканда кыйынчылык болбойбу? Эми аларга кандай сунуш кылат элең деген мааниде айтып атсаңыз, мен айтып элем, эгер сен балдарыңдын, кыздарыңдын кандай чоңоюшун, кандай болушун кааласаң, анда аялыңа ошондой мамиле кыл дейт элем. Эгер аялыңды сен бүгүн окутуп, билимдүү кылсаң, анын таасири балдарыңа өтөт, эртең балдарың ошондой адам болуп чоңоёт. Эгер сен бүгүн аялыңа көңүл бурбай, аялың үйдө нерсе менен отуруп эме болсо, балдарың ошо энени туурап ошондой эле адам чыгат да. Мен мисалы балдарым билимдүү болушун каалаган адам катары мен аялыма да инвестиция кылышым керек. Ошондой ана эми эркектер мындай да кыргыз эрең мону эле сүйлөп атат, жөн акылдуу болуп дегендер деле боло берет. Эми ар кимдин аң сезимине жараша, түшүнүгүнө жараша да. Бирок мен айттым, эркек кайсы коомдо эркек алсыз болсо, ошол коомдо аял кордолот да. Эркектер бүгүнкү коомдо биздин азыр кыскача айтып эң туура айттыңыз да. Кыздарыбыз кыйналып атканда, бул түздөн түз эркектерибиз биздин алсыздыгыбыз да. Биз ар бирибиз күчтүү болуп, биз ар бирибиз жулкуруп, ошо Кавказдарда, ошо түрктөрдө болуп, керек болсо полду өзүбүз жууп, тамакты өзүбүз жасап, ресторанда пол жуусак дагы аялдарыбызды баксак, анда биздин кыздар эң күчтүү, эң акылдуу аялдар болмок. Анан чет жакта чында көп кыздар мындай кордолмок эмес, туурабы, Бизде өздөрү, мисалы кечирим сурайм, кыргыз эли муну жок дей албаса керек. Аталары, байкелери Кыргызстанда той аш, машина теп, кыйын болуп,
арга чайканаларда аш жеп жүргөндө кыздары карындаштар эжелери за границада кордолуп иштеп жүрөт. Кайсы арыбызга кирсең деп билебиз, кайсы арыбызга жырталандайбыз. Мына ушундай майда барат нерселерден анан чоң көйгөйлөр жаралат дагы. А бул чоң көйгөйлөр коомдогу чоң маселелерге алып келет, туурабы? Андыктан Рафаэль, сен бир нерсе айтам деп турат окшойсуң. Жанатан бир аябай. Мен толук оюм, билбем, жакшылык экөөбүздүн ой жүгүртүүбүз аябай окшош болот. Ошон үчүн подкаблучник эмеспиз. Подкаблучник ал башка. Эч кандай подкаблучник эмес да. Өзүнүн аялын сүйгөн, урматтаган балдардын энесин сыйлаган киши. Мен ушерден кошуп коеюн, кечирсем. Мен дайым мынтип ойлоном да. Мен аялыма бүгүн кандай мамиле кылсам, эртең кызыма күйөөсү ошондой мамиле кылат. Ошон үчүн мен кызымдын кордолушун каалабайм, ошон үчүн мен аялыма ошондой мамиле кылам. Көрдүңүздөрбү? Бул жашоо бумеранг деп коет го, кайтып келет да. Бул динде да бар, улуттун нарк наслинде да бар. Эгер кызыңды кандай болушун кааласаң, аялыңа ошондой мамиле кыл дейт.